негизги маселелердин бири камсыздоо. Birinci mesele. İkinci mesele ошол камсыздалуучу дары дармектердин баасы. Элдин нааразычылыгына калып, элге кандайдыр бир туура эмес мамиле кылып иш кылган адамдын иши анча жакшы боло бербейт. Ошондуктан мамлекеттеги кырдаалды эске алып, колдон келишинче мамлекетке эң негизгиси биздин жарандарыбызга, элибизге жардам көрсөткөнгө аракет кылсак деп силерди ошого чакыралы деп отурабыз. Дары дармектердин бааларынын негизсиз кымбаттап кетишине жол бербөөнү суранабыз. Жөнөкөй жарандарыбыз кыйналып турган убакта азыркындай биз маселеге барбасак, мен ойлобойм, мисалы үчүн сиздер ошону кылып атасыздар, сиздер алып келип жогорку баада сатуунун аракетин көрүп атасыздар деп. Мелко оптовойлар бар билемин. Анан кийин аптекалар самостоятельно ошондой кылып көтөргөндөр болушу мүмкүн. Сырттан ташып келген негизги компаниялар силер болгондон кийин силер мындай жардам берип иштегенге мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошол складтан отпускать этип атканда условияны айтып, моундан баасын жогорулатпайсың, же болбосо моундай иш чарага барбайсың. Бүгүнкү күндө кандай баа болсо ошол баа менен сатасың деген условия менен ошолорго баягы товарларды отпускать этип турсаңыздар, баа боюнча, жабдуу боюнча дары дармектердин таңкыстыгын түзбөй иш аракетти кылып чогулап иштеп берсеңиздер, биз сиздерге бардык шарттарды түзүп бергенге аракет кылабыз. Кээ бир дары дармектердин пошталарын алуу боюнча иш чаралар жүргүзүлгөн. Эгер кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде дагы чечимдер керек болсо, элге, сиздерге, баарыбызга мындай жакшы шарт түзө турган. Биз да ошол убактылуу ошондой шарттарды киргизүүгө карап көрөлү аны дагы. Ошондуктан эки нерсени мен сиздерден бүгүнкү күнү суранам. Биринчиси, дары дармектин болушунча өлкөгө алып келишин камсыз кылып, бүгүнкү күндөгү бизде болгон дары дармектин запасын сыртка, башка мамлекеттерге чыгарбоо. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол сатылып жаткан дары дармектердин баасын контролдоп, кармап берүү маселеси.